Кутмандуу күнүңүздөр менен биринчи радионун толкунунда ар тармактын адистеринен турмушка зарыл болгон кеп кеңештерди алып берген адистен кеңеш уктуруусу. Микрофондо мен Сайра Батыркулова. Режиссердук пультта Айда Исмаилова, ал эми социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Урмат Жээнбеков. 1 октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң аз пенсия 6900 сом болот. Бул боюнча азыркы учурда кайрылуулар арбын. Белгилей кетсек, социалдык фонд негизинен калк менен тыгыз иштешкен орган. Айтсак, социалдык фондко 2024-жылдын январь-август айларында 6800дөн ашык кайрылуулар келип түшкөн. Кайрылуулар жазуу түрүндө, ооз-2 кайрылуулар жетекчилик тарабынан кабыл алуу учурунда кайрылган жарандар жана ишеним телефондору аркылуу кайрылган жарандарды кабыл алуу болгон. Биз бүгүн пенсионердин укугу деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Студиябыздын коногу бар, тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Чеңишбек Уркалиевич. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келиңиз. Рахмат. Биринчи радионун угармандарына берилүүчү кеп кеңештер алдыда кенен болот деп ишенем. Алгач угармандарыбызга байланышуу багыттарын айтып өтөлү. Ардактуу угармандар, эгер пенсия чектөө, пенсияга болгон укук, пенсиялардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жана башка ушул өңүттөгү суроолоруңуздар болсо, кайрылып адистен кеңеш алсаңыздар болот. Биздин байланыш телефондорубуз 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Биз маегибизди баштайлы. Жеңишбек Уркалиевич, убакыт бөлүп атайын келип бергениңиз үчүн, ошол биздин угармандарга маанилүү, керектүү кеңештерди берүү үчүн келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан алгач ушу Кыргызстанда канча пенсионер бар? Бул жолду бир жылда канча адам пенсияга чыгат? Ушулдан баштагым келип атат да. Рахмат. Негизи азыркы күндө акыркы маалыматтарга ылайык 1 сентябрга карата 785 миңге жакын пенсионерибиз бар. Бул жылдан жылга өсүп келатат. Сиз айтып кеттиңиз, жылдын башынан бери канча пенсионерге пенсия чектелди деп жаранга. 30 миңден ашык адамга пенсия чегерилди. Анан билесиздер, 1-июлдан баштап биздин башкы ушу пенсиялык жаатындагы башкы мыйзам болгон мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, мөөнөтүнөн мурда чегериле турган пенсиялар жокко чыгарылган. Жана 55-60 жаштан 40 жыл, 35 жыл менен эрте чыгып жүрүшкөн да ошол ченем жокко чыгарылып, азыркы күндө 63-58 жаш менен гана чыгып атышат. Жалпы негизде андан тышкары бизде жеңилдик шартта пенсиялар бар, эми алар өзгөрүүсүз калды. Ошондой эле баягы токтоло кетсек, 1-июлдан өзгөртүүлөрдүн дагы бир бирөөсү бул пенсияларды толук эмес стажы барларга дагы пенсия чегерилип келген мурда. Бул статья дагы жокко чыгарылды. Азыркы күндө 63 жаштан жана 58 жаштан камсыздандыруу стажы 5 жыл болсо пенсияга чегериле берет. Бул негизи пенсиянын базалык бөлүгүнө түздөн-түз тиешеси бар болчу, анткени мыйзам шарттарына ылайык талап кылынган стажы жок болсо, пенсиянын мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү, базалык бөлүк теңдемелүү эсептелчү да. Мисалы үчүн 20 жыл талап кылынса, эгер 10 эле жылы бар болсо, анда 58 жаштан аял киши жарымын эле алчу, пенсиянын базалык бөлүгүн 3170тен 1585 сом эле алып калчу да. Ошондуктан ушул шарттарды эске алып 5 жылдык минималдык стаж киргизилди. Бул бара-бара 26-жылы дагы 5 жыл болот да, 27-жылдан баштап 6 жыл болот, 7 жыл болуп ошентип 40-жылга 20 жылга барып такалат да. Баягы этап менен акырындан талап кылынган стаж жогорулап. Негизи пенсиянын түзүмдөрү, пенсиянын базалык бөлүгү, анан камсыздандыруу бөлүктөрү болгондуктан бул жерде баарында суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн 1-июлдан баарыбызга кайра эсептөө жүргүзүлгөн жок деп. Жана өзгөртүүгө ылайык толук эмес базалык бөлүктүн алып жүргөндөргө гана кайра эсептөө жүргүзүлдү 1-июлдан баштап. Урматтуу президентибиз да айтып кетпеди беле, биринчи этабында ушул өтө төмөн пенсия алгандардын пенсияларын жогорулатабыз. Ал эми 1-октябрдан баштап дагы экинчи этабы менен кайра эсептөө жүргүзөбүз деп. Ошондуктан азыркы күндө мына кайрылгандардын баары пенсияларын өз убагында алып атышат. Жалпы пенсиянын орточо өлчөмү бүгүнкү күнгө 9192 сом түшөт.
Ал эми жашоо минимум болсо 7200 сом тегерегинде экен. Бул эми улуттук статистикалык комитеттин маалыматына алайык. Анан бардыгы эле муну кайдан алдыңар, социалдык фонд азыр көрсөтөсүңөр деген суроолор менен кайрылышат. Муну биз расмий маалыматтарга таянып, ошонун негизинде эсептөөлөрдү жүргүзүп, анан ар бир эсептөөдө ошолорго багыт алып, ошондой максатта көбөйтүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошондуктан туура кабыл алыңыздар. Социалдык фонд өзү билип эле баягы эсептерди жүргүзбөйт. Биз дагы ушул улуттук статистикалык комитеттин расмий маалыматтарына таянып эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Рахмат. Кыргызстанда канча пенсионер бар экенин, бир жылда канча жаран пенсияга чыгарылгенин айтып бердиңиз. Анан Кыргызстанда деги эле ошо пенсияга чыгуу курагы жашы жөнүндө дагы сурайын дегем, бирок аны айтып бердиңиз, 63, анан 58 депчи. Мен эми мындай маалыматты билгим келип турат да, ушул пенсияга чыгууга жакын калганда көпчүлүгү кам көрүп баштайт да, пенсияга чыгат элем, аз калды деп стажын издеп баштайт да. Анан жаран ушул алдыдагы пенсияга чыга турган курагы келбесе деле ошого кантип кам көрүш керек, кантип даярдык көрүш керек, пенсия чыгуунун алдында эмнелерди эске алыш керек? Ооба, эң биринчиден урматтуу радио угуучуларга айтып кетет элем, бул эми баягы пенсионерлерге эле тиешелүү суроо эмес, маселе эмес. Анткени баарыбыз карыйбыз, баарыбыз ушул жаш куракка Кудай бурса жетебиз. Анан курагы боюнча пенсияга чыгуу үчүн алдын ала кам көрүш керек деп биз социалдык фонд түзүлгөндөн бери эле күндөп келебиз. Эми тилекке каршы калктын басымдуу бөлүгү пенсияны кое тургулачы, ал качан келет, азыр жашпыз деген ушундай пикир менен жүрүшөт да. Бирок убакыт зымырык куштай эле учат экен. Ошондуктан эртелеп кам көрүш керек экен. 96-жылы билесиздер, жеке камсыздандыруу эсеби киргизилген. Бул жана ар бир жаранды эсепке алып биз паспорттагы жана 14 сандан турган номер, бул ошол адамдын жеке камсыздандыруу эсеби болуп эсептелет. Ошол жакка иштеп баштагандан баштап, айлык алып, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндөн баштап баардык маалымат чогултулат. Анан бул келечектеги пенсияга кам көрүүнүн бир көрсөткүчү да. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, жана көмүскөдө иштегендерди дагы чакырып келебиз. Ачык иштеңиздер, келишим түзүңүздөр, баягы убактылуу акчага кызыкпай, келечектеги менин пенсиям эмне болот. Анткени түздөн түз пенсиянын өлчөмү бара-бара ошол төгүлгөн төгүмдөргө жараша болуп калып атат да. Мен айтып кетпедим, 96-жылы жеке эсеп кирген деп. Азыр ар бир жарандын жеке камсыздандыруу эсебинде төлөгөн акчалары тууралуу маалыматтар бар. Канча айлык алган, ошондон канча чегерим жасаган. Анан бул маалыматтар кийин пенсияга чыккан учурда биздин базадан алынат дагы, пенсия эсептелет. Жыл өткөн сайын биринчи камсыздандыруу бөлүгү 96-жылга чейинкиси жыл өткөн сайын азайып атат. Анткени баягы жаш курагына жараша өзүнүн жумушун кайсы жаштан баштаса, мисалы үчүн 18 жаштан баштаса, ошондо 78-79 жылкылар 96-жылга чейинки стажы болбойт. Анткени алар 96-дан кийин иштеп баштаган болуп калат да. Андан улуураак муундагылардыкы биринчи камсыздандыруу бөлүгү бар. Бара-бара бул пенсиянын өлчөмүнө биринчи камсыздандыруу бөлүгү жокко чыгат. Жанагы айтып кеткен жылдардан кийин төрөлгөндөрдүкү биринчи камсыздандыруу бөлүгү болбойт. Анткени алардын стажы жок 96-га чейин. 96-тан кийинкиси ошол төгүмдөрдүн түздөн түз өлчөмүнө жараша болот. Анан жанагы эки бухгалтерия деп коебуз, ар кандай аз өлчөмдө көрсөтүп койсо, пенсиясынын өлчөмү ошончолук аз болуп калат. Ошондуктан жаш кезиңиздерден ушуга кызыктар болуп, маалыматтарыңыздарды өзүңүздөрдүн жеке эсебиңиздерди тактап турсаңыздар, келечекте пенсия менен камсыз боло турганыңыздардан бул толугу менен биз кепилдик бере алабыз. Эгер жанагындай жеке ишканаларда, башка жактарда иштесеңер, күмөн санап атсаңыздар, өзүңүздөрдүн жеке камсыздандыруу эсебиңиздерди текшерип турсаңыздар болот.
Бул эми азыр түздөн түз ошол маалыматты кагаз жүзүндө чыгартып алсаңар болот, же болбосо камсыздандырылган адамдын жеке өздүк кабинетин ачып алсаңар болот бир жолу. Бул калктык тейлөө борборлоруна барып ушул кабинет ачайын дедим эле деп кайрылсаңыздар, сиздердин толук маалыматыңарды киргизет дагы сыр сөз берет. Ал сыр сөз менен сиздер мобилдик болобу же болбосо интернетке кайсы жерде байланыш болсо ошол жактан алсаңыздар болот маалыматты толугу менен. Азыр бизде угарманыбыз бар дейт, кабыл алалы. Анан ушул жеке камсыздандыруу боюнча дагы бир сурай турган суроолорум бар. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүз менен өзүңүздү. Мен Каракөлдөн чыгып атам. Бир суроо бар эле. Биринчи көбөйтүү жанагы пенсияга минимумдан кичине аз болгондорго кошулат деген. Угулуп атабы? Угулуп атат, айта бериңиз. Менин кемпирим ас менен чыкканда Угулуп атабыз. айтат, ага жанагы бөлүгүн, бюджеттик бөлүгүн. Толук бербей 500 сом эле кошту да, анан чейин кошулат деп. Аксакал уксаңыз, сиздин жубайыңыз канча жашынан пенсияга чыкты эле? 55 жаштанбы? 58ден. Жок, 58ден толук эмес пенсияга чыкса, анда 1 июлдан баштап базалык бөлүгү 3170 сомго эле жеткирилди. Эгер ошого жетпей калган бөлүгү болсо 500 сом болсо 500 сом эле кошулду. Ал эми 1-октябрдан баштап толук көбөйтүү жүргүзүлөт. Ал эми ал жерде бардыгына белгилүү өлчөмдө кошулат деген жарлык эмес болчу. Ал мыйзамга өзгөртүү киргизилгендигине байланыштуу 1-июлдан баштап ошол базалык бөлүгүн гана толук 3170ке толуктап жеткизилди. Рахмат, ардактуу угармандар, 312 39 21 90 жана 0502 39 21 90 телефондору аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берип, адистен жооп ала аласыздар. Биз болсо уктуруубузду уланта берели. Жеке камсыздандыруу деп өтпөдүңүзбү буга чейин суроонун алдында? Бизде ушул Кыргызстанда жашабай же болбосо миграция менен сыртка кеткендер дагы бар. Алардын дагы жана сиз айткандай жеке номурлары бар да, бирок ал жерге кандайдыр бир каражат түшүү үчүн алар дагы алдын ала кам көрүүнүн кандай жолдору бар? Эми бул жерде айта кетсек, негизинен сырт жакка чыгып кетип аткан жарандарыбыз, баягы иш издеп чыгып кетип аткандардын көпчүлүк бөлүгү айыл жеринде жашагандар болуп эсептелет. Алардын үлүш жерлери бар. Үлүш жерлерине салыктан сырткары социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп туруш керек. Бул өлчөм эми ар кайсы жерде ар кандай, бирок божомолдуу 300-400 сом жылына да, гектарына. Ошон үчүн бул төлөмдөрдү төгүп жүргөн болсо, мисалы үчүн үй бүлө мүчөлөрү, дыйкан чарбанын жетекчиси, атасы болобу, апасы болобу, ошолорго төлөп турса, жеке камсыздандыруу эсебине стаж катары төгүлгөн акчасы эсепке алына берет. Ошондуктан биз көп учурда айтабыз да, ал жакта иштеп жүрсөңүздөр дагы бул жактагы үлүш жерге болгон камсыздандыруу төгүмдөрүн убагында төгүп туруңуздар. Ал келечекте сиздерге стаж болуп эсептелет. Ал эми 1 гектар жердин ичинде кээ бир жерде бөлүнгөнүнө жараша 4-5 адамга бөлүнүп калышы мүмкүн. Ошол 4-5 адамдын мындайча айтканда келечектеги пенсиясы менен камсыздоо маселеси чечилип калып атат да. Анткени алар төгүп койсо ар бирөөнүн жеке эсебине маалымат түшүп турат. Угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутман күнүңүз менен атыңызды айтып, анан сурооңузду бере бериңиз. Бишкектен Фатима. Эме телефон чалсак, телефонду бербей атышат го, тиги отурган операторлоруңар өзлөрүнчө эле эме болуп. Эме менин 2 суроом бар да, Мухамбетовичке. Биринчиси жанагы турмуштун шартына байланыштуу чет мамлекетке чыгып кеткен мекендештерибиз барбы? Ошолор мисалы пенсия жашына келсе, гражданство алса, алар биздин Кыргызстандан пенсияга чыга алабы же чыга албайбы? Мисалы Турцияга кетип, Турциянын гражданын алды, 56 жаш, 57 жашка келип калды, Кыргызстандан пенсияга чыга алабы? Мурунку баягы
иштеп кеткен стажы менен. Биринчиден сурооңузга түшүндүм. Жарандыкты алган эки өлкөнүн жарандыгын алышы мүмкүн, бирок жашаган жери туруктуу бир эле жакта болот. Же ал киши Турцияда жашайт, же болбосо Кыргызстанда турат да. Жарандыгы эки жакта болушу мүмкүн. Ошондуктан туруктуу кайсы жакта жашап жатса, ошол жактагы мыйзамдарга ылайык пенсия менен камсыздалат. Турция менен биздин келишим бар. Ал жактан пенсияга чыкса, бул жакта иштеген убагын дагы эсепке ала турган болуп келишим түзүлгөн. Ошондуктан жол жобосун түрк тарапка же болбосо бул жактан биздин жибек жолу 356 деген дарекке барып кайрылып маалымат алсаңыздар болот. Кандай шартта, эгер кайтып келе турган өзүнүн эмеси болсо, каалоосу болсо, бул жакка келгенден кийин Кыргызстандын мыйзамдары боюнча пенсияга чыга алат. Ошол эле учурда биз жана келишим кабыл алынганда ошонун шарттарына ылайык Турцияда эмгектенген, эгер камсыздандыруу төгүмдөрүн ошол жака төгүп жүрсө, алардын дагы эсепке алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Келишимде ушундай шарттар бар. Демек, кайсыл жерде иштесе деле ошо социалдык төгүмдөрү бар болсо, келишим бар болсо, Кыргызстан менен. Эми бул негизинен кайсы мамлекет менен келишим түзүлгөн болсо, анткени бүт эле мамлекет менен жок. Бул жерде жана Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн арасында ушундай келишим бар. Турция менен түзүлдү. Корея мамлекети менен меморандум түзүлгөн. Алардыкы бир тараптуу болуп атат. Анткени биздин жарандар ошо Кореяда иштеп туруп, анан 5 жыл келгенден кийин 5 жыл өтө элек болсо, алар барып бизге кайрылып, өзүнүн расмий түрдө иштеген учуруна төгүлгөн төгүмдөрүн аларда топтомо система экен. Ошол акча каражатын алса болот. Биз аларга көмөк гана көрсөтөбүз. Алардын банктык эсебине баардыгы төп туура келсе, алардын талаптарына, алар акча каражатын өздөрүнүн эсебине которуп берип атат. Азыркы күндө 100дөн ашык адам алды. Орточо 3,5–4 миң доллардын тегерегинде акча каражаттарын алып атышат пенсия. Жакшы экен. Дагы угармандарыбыз бар экен. Кабыл алалы. 2 угарманыбыз бар экен. Дароо эле кабыл алып, анан суроолорунузга жооп берсек. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңызды айтып, угулуп атат сиздин сурооңузду угалы. Мен берейин деген суроом, жарандарыбыз пенсияга чыгып атпайбызбы? Анан кийин пенсияга чыкканда жанагы төлөмдөрүн баары эсептелип туруп, президент болсо президенттей, колхозник болсо колхозниктей пенсия чегерилип жатат да. Анан кийин ошол пенсиясын алып атат. Андан кийин кошкондо процент менен кошкон такыр туура эмес болуп атат да. Мисалы үчүн президент 100 миң сом алса, допустим, мен жөн эле цифраны айтып атам да. Мисалы үчүн 10% кошулган болсоңор 10 миң кошулуп атат. Ал эми жанагы карапайым сугатчы, мисалы үчүн силер айткан 6800 минимальный эмени алып туруп 10% кошкондо 680 сом эле кошулуп калып атат да. Өмүр бою эле ушул президентке жанагы чоң кызмат иштегендерге чоң зарплата пенсия кошулуп калып атат да, карапайым элге аздан кошулуп калып атат. Ошону деген пенсияга чыккандан кийин чыгып атканда баарын чегерип тактап берип атпайсыңарбы? Президентке президенттей, сугатчыга сугатчыдай, колхозникке колхозчудай кылыпчы. Андан кийин статусун баарын бирдей кылып туруп эле формулага салып, башты айландырбастан эле баарынын статусу бирдей деп, баарына пенсияга кошкондо бир эле сумманы кошпойсуңарбы? Сугатчыга деле 1000 сом кошулсун, президентке деле 1000 сом кошулсун. Себеби алардын статусу бирдей да пенсияга чыккандан кийин. Ушул вопросту туура чечсеңер болот эле. Өмүр бою эле өмүрү өткөнчө эле ушул кемсинип эле калып атат да, ушу колхозник болуп элечи. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Жеңишбек Уркалович, дагы бир суроону кабыл алып, анан катарынан жооп берсек. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Мен 11.800 сом алам. Ошого приблизительно канча кошулат, ошону жооп берсеңиз. Чоң рахмат. Эми баягы жеке суроолоруңуздар менен туура эмес, мен бул жерде эч кандай эсептөө эмем жок болгондуктан мен сиздерге жалпы 1-октябрдан баштап көбөйө турган шартын түшүндүрүп берип кетейин. Бул жерде эсептөө кандай жүргүзүлөт? Жана биз уктуруубуздун башында айтып кетпедикпи, көбөйтүү жөнүндө да сөз кылабыз деп. Суроо берип калган экен, эми жооп бере берели. Жалпы пенсиянын өлчөмүнөн
президенттин жарлыгына ылайык компенсациялык төлөмдөр 1 октябрдан баштап буга чейин белгиленип келген алып жүргөн компенсациялык төлөмдөр толугу менен алынып салынды, жокко чыгарылды мурунку жарлыктар. Ошондуктан 1 октябрдан баштап электр энергиясына белгиленип келген компенсациялык төлөмдөр болбойт. Муну эми туура кабыл алыңыздар, анткени бул республикалык бюджеттин эсебинен төлөнүп келген төлөмдөр болчу. Анан эмне үчүн бир жагынан кошуп экинчи жагынан алып саласыңар деген да көп суроо болуп атат. Бул республикалык бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу максатында кылынып атат. Бирок ошол эле учурда мына өзүңөр уксаңыздар керек, жарлыкка ылайык 18%га камсыздандыруу бөлүктөрү көбөйөт деп жарлык чыккан. 18%ды эгер пенсиянын өлчөмүнөн базалык бөлүгүн жана электр энергиясына компенсациялык төлөмдү алып салгандан кийин 18%га көбөйткөндө аз өлчөмдө мисалы үчүн 300 сом чыгып калышы мүмкүн, 400 сом чыгып калышы мүмкүн. Мындай учурда 1000 сомдон кем эмес көбөйсүн деген жарлык бар да. Ошондуктан компенсацияны алган күндө дагы 1000 сомдон кем эмес кошулуп атат. Чындап айтканда камсыздандыруу жанагы жогорудагы радио угуучунун дагы суроосуна бирдей эле ушунун аркасында эле жооп берип кетейин, анткени экөө бири-бирин айкалышып калып атат да, эмнеге көп алгандарга көп, аз алгандарга аз кошосуңар деп. Аз алгандарга бир топ жылдар бою пенсиясынын өлчөмүнө жараша дайыма ушундай көбөйтүү жүргүзүлүп келген. Мисалы үчүн көп алгандарга аз пайызда, мисалы үчүн 5%да, аз алгандарга 15%да. Анан бул дагы мындай социалдык теңсиздик алып келип атат да. Биз негизи 96-жылды жана жеке эсеп киргизилди деп атпайбызбы? Биз эмне үчүн аны киргизгенбиз? Анткени ар бир адамдын өзүнүн кызыктар болуп, төгүмдөрдү убагында көп өлчөмдө төксө, келечекте көбүрөөк пенсия алат деген максат болчу. Анан биз бул жерден бул принципти бузуп, мисалы үчүн ошол эле 50 миң алып аткан адам, мисалы үчүн төккөн акчасын айына канча деген ондогон 20лаган пенсионерди пенсия менен камсыз кылып атпайбы? Төккөн акчасы ошого жетип атат. Ал эми келечекте ал кишинин эмне үчүн биз баягы эмесин укугун тартып коюшубуз керек? Туура эмес болуп калат да. Бирдей кылганда дагы баягы төккөн акчасы бирөөнүкү 10 миң сом төксө, бирөө жана айтып аткандай жер үлүшүнө 6 сом төгүп атат. Эми айырмасы бар да 10 миң сом менен 6 сомдун. Анан келечекте пенсиясына келгенде деле биз аларды баягы басмырлап койгондой болбошубуз керек да. Бул жерде социалдык теңдик болуш керек. Ким канча келечегине кам көрсө, ошончолук алыш керек. Ошол эле учурда мен айтып кеткендей, жанагы мынча сомдон кем болбосун деп биз дайыма ушул төмөн пенсия алгандардын пенсияларына белгилүү бир өлчөмдөн кем эмес өлчөмдө кошуп келебиз. Бул дагы социалдык кандай десем камкордук деп айтсак болот да. Анткени ал кишилердикин өзүнүн 18%-ын калтырып койсок, ал өтө аз өлчөмдө кошулуп калат. Ошондуктан мындай болбосун деп 1000 сомдон кем эмес деп кабыл алынып атат. Анан 1 октябрдан баштап чындыгында эле указ ушундай кабыл алынган, 6900 сомго жеткирилсин деп. Эгер 18%га көтөрүп же 1000 сомду кошкондон кийин пенсиясынын өлчөмү жетпей калса, жана жашоо минимумуна автоматтуу түрдө базалык бөлүгүнүн эсебинен 6900га жеткизилип атат. Ошондуктан ушул нерселерди туура кабыл алыңыздар. Эми баягы биздин саясатыбызда эле бирөөнү басмырлап, бирөөнү кемсинткен эмес, бул жерде социалдык теңдик болуш керек деген саясат. Рахмат, Жеңишбек Уркалович. Азыр алдыда жаңылык бар, ардактуу армандар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Өлкөдөн алынган акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат. Маалымат булады. Биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Ноябрь
Сентябрь айында COP29 климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу эл аралык форум өтөт. Бириккен Улуттар уюму демилгелеген иш-чара жыл сайын өтүп келет. Бул ирет Азербайжанда болорун жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев бүгүн Биринчи радионун эфиринде билдирди. Министр учурда конференцияга даярдык көрүлүп, атайын уюштуруу тобу түзүлгөнүн жана план боюнча иш алып барылып жатканын айтты. Медер Машиев ошондой эле бул форумга Борбор Азия мамлекеттери бирдиктүү демилге көтөрөөрүн кошумчалады. 26 сентябрга карата айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында 9914 айылдык товар өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген насыя берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги маалымдагандай, жалпы 3 миллиард 924 миллион 484 миң сом насыя берилген. Бул жеңилдетилген насыя өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылык категориясы боюнча 2 банк аркылуу берилип жатат, ал айыл жана элдик банк аркылуу насыя берилүүдө. Кыргызстан экономикада барс секиригин жасады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кара-Кыргыз автономиялуу областы түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана чыгаан экономист Төлөбек Камчыбековдун 75 жылдыгына карата өткөн эл аралык илимий практикалык конференциянын алкагында билдирди. Акылбек Жапаров республиканын экономикалык көрсөткүчтөрүнө да токтолду. Бүгүн 27 сентябрга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 12 миллиард 975 миллион куб метрди түздү. Бул туурасында электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматынан билдирди. Суунун агып келиши секундасына 366 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 202 куб метрге жетүүдө. Энергетиктер керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырууда. 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештерди шайлоого карата катыш танда шайла долбоору расмий түрдө старт алды. Өнөктүк Кыргызстан жаштар кыймылы тарабынан ишке ашат. Долбоордун максаты жаштарды кайдыгер карабастан шайлоого активдүү катышууга үндөө болуп саналат. 1 октябрда Бишкектин бир бөлүгүндө ичүүчү суу өчүрүлөт. Муниципалитет билдиргендей, суу түтүктөрүндө оңдоо иштерине байланыштуу саат 9-дан түнкү 2-ге чейин Күрөмкеев, Абдрахманов, Элебесов, Белиская, Аларча дарыясы, Жибек жолу, Жаш гвардия, Чоң Чүй каналы, Саадаев көчөсү чектешкен аймакта жана Красный Строитель, Ак Тилек, Көлмө, Алтын Бешик жана Салам Алик конушунда таза суу берилбейт. Бишкек мэриясы бул күнү мекеме уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Кыргызстанда QR код аркылуу төлөм жүргүзүү көбөйүп жатат. Улуттук банктын маалыматына караганда, сентябрга карата банк жана төлөм уюмдары тарабынан соода жана тейлөө ишканаларында 63 миңден ашуун QR код колдонуу орнотулса, былтыркы жылдын аягына карата 39 миң QR код орнотулган. Аймактар боюнча эң көп Бишкек шаарында, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл областында QR код көбүрөөк колдонулуп жатат. Улуттук китепканада Кыргыз Республикасынын эл акыны Алык Осмонов атындагы сыйлыктын лауреаты котормочу сүрөтчү Рамис Рыскуловдун 90 жылдыгына арналган көргөзмө жана тегерек стол өттү. Маданият министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, анда жазуучулар жана маданият ишмерлери акындын басып өткөн жолун, жасап кеткен ишин эскерип, элдин эсине салды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 84 сом 20 тыйын, евро 94 сом 80 тыйын, орус рублі 91 тыйын болсо, Кытай юани 11 сом 99 тыйын, түрк лирасы 2 сом 46 тыйын болсо, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет бүгүн 27 сентябрда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын көпчүлүк аймактарында, Таластын айрым жерлеринде жамгыр, тоолуу райондордо кар аралаш жамгыр, бийик тоолорго кар түшөөрүн маалымдап жатат. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 14-19 градус жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында 11-16, Нарын областында 12-17 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн маал-маалы менен жамгыр жаап жатат. Абанын температурасы 17 градуска чейин жылуу болууда. Урматтуу угуучулар, сиздер Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Алдыда кайрадан Адистен кеңеш программасы Сайра Батыркуланын алып баруусунда уланат. Siz üçün mayda, бирок маанилүү кеңеш. Биринчи радионун Адистен кеңеш уктуруусунда. Ардактуу көрөрмандар, уктуруубузду
Биз пенсия багытында кеп кылып турабыз. Азыр болсо биздин студиянын коногун дагы бир ирет тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Уркалыевич биздин студияда сиздердин сурооңуздарга жооп берип жатат. Ал эми студиябыздын байланыш телефондорун эсиңиздерге салсак 0312 39 21 90 0502 39 21 90. Жеңишбек Уркалыевич, бизге кайрылган кайрылуулардагы чалуулардагы арбын болуп атат. Анан эми сиздерге өзүңүздөргө деле ушул суроолор менен кайрылгандар арбын болсо керек. Анан кайрылууну каалагандар дагы арбын болсо керек. Ошон үчүн мен азыр ушул кайрылуунун жол жобосундагы бир айтып өтсөңүз, жазуу түрүндө, ооз-эки түрүндө кайрылуу кандай болуш керек? Кол борборунун байланыш телефондорун. Ооба, рахмат. Уктурдун башында айтып кетпедиңизби, 6000ден ашык кайрылуу түшүптүр деген ушундай маалымат берилип атат деп. Чындыгында эле бизде ишеним телефондору 99-жылдан бери иштейт. 54 33 16 57 66 61 деген эки номерибиз. Андан сырткары кол борборубуз 1202 түз номерине абоненттик телефондордон чалсаңыздар болот. Акысыз, ал эми уюлдук телефондон өзүңүздөрдүн тарифиңиздерге жараша төлөм төлөнөт. Бул телефондор аркылуу кайрылып же болбосо аймактык башкармалыктарга дайыма эшик ачык, барып өзүңүздөрдү кызыктырган суроолорго жооп алсаңыздар болот. Жеңишбек Уркалыевич, угарманыбыз бар экен, азыр кабыл алууга аракет кылалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Бишкектен чалып атам, атым Руслан. Могу суроо берип аткан апаларга, эжелерге да мындай кээде таң калып атам да. Жанагы эсептөө боюнча маселени жанагы социалдык фонддун өзүнүн эмесине барып эсептеп алса жакшы болмок да. Бул түз эфир болуп атат да. Жана пенсияга байланыштуу маселелер айтылыш керек деп. Жанан менин суроом мындай болуп атат да. Мен ошо 7-8 жылдан бери ушу мамлекеттик кызматта иштейм да. Анан жана пенсиялык накопительный деп коет го. Ошону жана түндүк эмесинен карап турам. Ал жакта бир 40 миңдин тегерегинде чогулуп калыптыр да. Анан ошону алуу жолу тууралуу өткөндө маалымат алгам, жанагындай ипотекага үй алуу үчүн, анан жанагындай эми кылбасын коркунучтуу оорулардын кесепетинен улам алууга болот депчи. Анан ошону канча каражат топтолгондон баштап алса болот? 50 миң деп уктум эле, азыр эми 50 миңге жете элек экен да меникичи. Анан ошо ипотекага алганга кандай ошол каражатты накталай чыгарып анан ипотека төлөймү же соцфонд аркылуу эле автоматтык түрдө электронный болуп которулуп кетеби деп сурайын дедим эле да. Анан ошо кантип жол жобосу кандай болот? Ошону кандай барып алсак болот? Арыз берип ала алабызбы? Канча көлөмдөн кийин алууга болот? Анан аны алгандан кийин жанагы пенсиянын эмесине ошол таасирин тийгизбейби деп атасыз? Таасирин тийгизбейби деп атабыз да. Эми ал 0 болуп калат да сумма. Рахмат. Аябай мындай маңыздуу суроо болду окшойт. Рахмат, Руслан. Баягы мамлекеттик кызматкер болгондон кийин баардыгын жакшы түшүнөт экенсиз. Чындыгында эле топтомо фонддун каражаттары жөнүндө биз акыркы кездер аябай көп маалымат берип атабыз. Анткени турак жай маселеси ар бирөөбүздүн көйгөйүбүз экен, жаштардыкы баса белгилеп кетсек. Анан ушул боюнча биз бул фонд өзү негизи 10-жыл гана түзүлгөн. Мен дагы кече Замана студиясында ушул тууралуу айтып бергенден кийин өтө көп комментарийлер жазылган экен. Басымдуу бөлүгү эмнегедир Союздун убагындагы иштеген учур үчүн талап кылып атышат да. Мен кайра ушуну айтып атам, баса көргөзүп элечи. Бул 2010-жылы гана системага кирген кошумча төлөм. Мурдакы система бул пенсиялык фондко кеткен каражаттар ал пенсияга төлөнүп кетип калган, ал жок. 10-жылы кирген жеке ар бир адамдын менчиги болуп эсептелет. Нак акча түрүндө инвестициялык багыттарга салынат дагы, киреш алып келиш керек да, мунун максаты. Анан кийин пенсияга чыкканда негизи алыш керек болчу. Бирок пенсия жаш курагына чейин жетпей жанагындай шарттарга ылайык талаптарга учурдун талабы го. Эми жана турак жайга же болбосо ооруп калган учурда эмне үчүн мен өзүмдүн менчик каражатымды пайдалана албайм деген суроо пикирлер жаралган үчүн биз ушул каражаттарды төлөөнүн тартибине өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Анан негизи пенсияга чыкканда алыш керек болчу. Чет өлкөгө туруктуу жашоого чыгып кетип аткан жарандарыбыз бул каражаттарын толугу менен алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк берилчү.
эми Кудай анын бетин ара кылсын, каза болуп калса, ошо каза болгон адамдын мураскорлоруна бериле турган каражат болуп эсептелет. Бул 10-жылы гана кирген. Бул системада азыркы күндө 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер гана катышат. Ага чейинкилердикинен кармалбайт. Ушуну угуп алсаңыздар жакшы болот эле. Анан 1-январ 69-жылдан кийин төрөлгөн аял кишилердики. Андан улуу муундагылардыкы топтомо фондунда эч кандай каражат жок. Бизге 70-80-90го чыккан апаларыбыз, аталарыбыз да чалышат, биздин топтогонубузду бергиле депчи. Эми кечирип коюңуздар, бул система 10-жылы кирген, ошондуктан сиздердикинде бул компонент жок. Ал эми ага чейин төккөн каражаттарыңыз пенсия түрүндө сиздерге төлөнүп берилип атат, пенсиялык фонддун эсебине. Анан мураскорлорго деп айтып кеттик. Азыркы жараныбыздын суроосу ипотекалык насыяга алып жаткан же алган адамдарга берилип атат деп атпайбызбы? Биз башында биринчи эле төлөмдү жапканга деп тартипке өзгөртүү киргиздик эле. Анан мурда ипотека алып калган, өзгөртүү киргенге чейин алып калгандар да чыкты да. Насыя алганбыз биз мурун. Эмне айырмабыз бар? Азыр жаңы алып аткан менен мурда алган. Анан ошондуктан азыр толугу менен насыя алгандардын баары турак жайга өзүнүн ушул жеке камсыздандыруу эсебинин топтомо фонду боюнча бөлүгүндө 50 миңден ашык топтому болсо, бирок Руслан айтып кетти, меники 40 миң экен, 50 миңге жетпей атат деп. Бул жерде инвестициялык кирешени да эсептеш керек. Сиздики азыркы күндө 40 миң болсо, инвестициялык кирешеңиз дагы кандайдыр бир пайызда үстүнө кошулуп берилет. Эгер анын эсеби менен 50 миңден ашып кетсе, анда сиз ошол насыяны жапканга которуу жолу менен, банктык эсепке которуу жолу менен алсаңыз болот. Толугураак жол жобосун райондук же болбосо Радищев көчөсү 62 деген дарекке келип билип алсаңыз болот. Жекесеңиздин канча топтолуп, канча инвестициялык киреше бар экенин маалымат алып туруп, анан алсаңыз болот. 50 миң деген бул каяктан чыккан сумма деп дагы суроо болушу мүмкүн. Бул негизи банктын башында койгон бизге ошондой талабы болчу. Анткени алар дагы ипотекалык насыяны жапканга берип атканда дагы мүмкүнчүлүгүнө, каржылык мүмкүнчүлүгүнө жараша берилет экен. Ошондуктан жаба алабы, канча кийинки төлөмдөрү кандай болот деген мааниде ушундай 50 миңден кем болбосун деген талап коюлган. Ошондуктан 50 миңден ашыгыраак болсо ала берет. Ал эми жана айтып кеткен оорулар менен ооругандардыкы, алардыкы суммасына карабастан эле баардыгы берилет. Мисалы үчүн 30 миң болсо 30 миңин алып канча топтосо дарылоо мекемесине которуу жолу менен колуна берилбейт. Эки учурда тең колуна берилбейт. Ал которуу жолу менен банктык эсебине, мекеменин же болбосо банктык жана насыяны жапканга которуу жолу менен берилет. Азыр угарманыбыз күтүп атат дейт. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атын Төлөм Бишкектен. Мен ушу пенсионерлердин таламын 2005-жылдан бери, ушу революциядан кийин таламын талашып берем. Жана прожиточный минимум деген ушул азыр мына 6800 сом деп атат. Бул эми билбейм, 6800 сомго эч ким жашай албайт бир айга болот. Эми ошону бергени жакшы болот, аягында ошону берип атышат болот. Мисалы үчүн бир күнгө жанагы 100 граммдан эт жеш керек экен, медициналык норма боюнча бери жагы элечи минимальный. Ошо 100 граммдан эт эсептеген эле 15 килограмм этиң 7,5 миң сом болуп атат болот. Эт жагынан, башкасынан эчтеке жебеш ичпеш керек дегенде болот. Анан эми ушул маселени баарыбыз бизде кандай эсептерин билбейм болот. Россияда 16 миң рубль экен. Орустардын бизден айырмасы бар болот. Алар реально эсептеп атышат да. Анан эми төлөмдөрдү төлөгүлө деп атасыңар. Төлөмдөрдү төлөш үчүн мамлекет ар бир кишинин иш менен камсыз кылыш керек. Азыр 100 миң киши жумуш жок жүрөт. Алар кантип төлөйт болот. Анан алар кийин пенсияга кантип чыгат? Ошол маселе да биз элди күнөөлөп атасыңар болот. Анан мына мен туугандарым 20-дай 3-кө толгон кишилер болот. Жогорку билимдүүлөр
Бияктан иш таппай Америкага кетишти, ошол жакта иштеп, биякта бир кара картаңдардын 4-5 теңесин багып атышат. Эми ошол жакта өзбектер көп экен дейт, кара картаңдар. Ошол жака келип пенсияга чыгышып, алар иштедиңби, иштеген жоксуң, төлөгөн иши жок деген пенсионный возраст экен. Ошол жакта жашаган үчүн прожиточный минимумду алат экен, $700 болот. Рахмат. Негизинен жалпылап эми айтып кетсек, бул бир эле социалдык фонддун милдети эмес. Муну сиз туура түшүнүп турасыз, бирок ошентсе дагы элди мындай туура эмес багытта үндөгөнүңүз туура эмес деп эсептейм. Анткени жашоо минимумун бул расмий мамлекеттик орган болгон улуттук статистикалык комитеттин расмий маалыматына таянып биз иш алып барабыз деп башында да айткам, азыр дагы айтып кетем. Анан кантип эсептейсиңер, эми тилекке каршы ар бир мамлекеттик орган өзүнүн иш багыты боюнча иш алып барат. Ошондуктан мен бул суроого жооп бере албайм. Аны улуттук статистика комитетинен сурасын. Ал эми туура иш менен камсыз болбой атабыз деп атабыз. Бирок ошол эле учурда бизде азыр иш берилип атат. Бирок баягы төлөнгөн суммасына ынанбай башка жака кетип калып аткандар да болуп атпайбы? Иш эми бул жалпы экономиканын абалына байланыштуу да. Анан бул жерде эми бир тараптуу эле карай берген туура эмес го деп ойлойм. Азыркы күндө мына мекеме ишканалары ачылып атат, өнөр жайы кичине болсо дагы көтөрүлүп өнүгүп келатат. Эми бул келечектин негизи пенсиялык төлөмдөр, бул келечектин узун акчалары да. Анан ошондуктан биз үндөп атканыбыз жаштарыбыз ошол өзүнүн пенсиялык укуктарын билсин, иш берүүчүгө барганда дагы өзүнүн талаптарын кое билсин деп. Анткени эми жашырганда эмне бардык жерде эле конвертке салып же болбосо убактылуу бир акча берип коюп эле ошону менен аркасында кандай төлөмдөр жүрүп атабы, кийин эмне болот деген суроо туулбай калып атпайбы? Анан баягы ар бир жаран өзүнүн келечегин өзү камып көрбөсө, иш берүүчүгө бул алардын немесин өнүктүрүүгө жаап жашырып койсо аларга эме болуп атпайбы? Ошондуктан туура эле болуш керек. Эми азыр жумуш орундары көбөйсө, пенсиялык фондко төлөмдөрдүн төлөй турган базасы жогорулайт дагы, жанагы пенсияны көбөйткөнгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенебиз. Буюрса алдыда жакшы нерселер болот. Жеңишбек Өркалиевич, жогоруда суроо берген Руслан деген угарманыбыз айтып өтпөдүбү? Мен ошол баягы жеке каражатымды алып алсам, кийин пенсияга чыкканда ушунун таасири болобу деп. Таасири кандай багытта болот? Бул биринчиден сиз алып чыгып кеткен каражатыңыз чын эле нөлгө түшүп калат эсебиңиз, бирок кийинки айдан баштап кайра кармалып баштайт да 2%. Ал кайра топтоло берет. Эми Руслан менин билишимче жаш эле окшойт. Анан мисалы үчүн пенсияга жаш курагына келгенче 2%дан топтому кайра топтолуп калат да, кийин ала берет. Демек, кийинкиси топтоло берет, бирок топтомо бөлүктү бир эле жолу алууга укуктуу. Ооба. Анын дагы шарттары бар. Эми бул эфирден анын баарын түшүндүрүш убакытты көп алып коет го. Ал жерде дагы өзүнүн шарттары бар. Жанагы азыркы күндө үлүштүк турак жай курулушуна катышкандар дагы кайрылып атат. Жумушсуздук боюнча дагы биз өзгөртүү киргизгенбиз. 3 айдын ичинде 3 айлыгын эгер суммасы ошондон ашпаса, жашоо минимум өлчөмүндө 3 айын алганга расмий жумушсуз деп табылган жарандар иш тапканга чейин ошо өзүнүн каражатынан пайдаланып айлык катары алып турса болот деген ал дагы берилген. Анан оорулардын эми көптөгөн немеси бар, тизмеси. Азыр биз угармандарды угалы суроолорун, анан убакыт болсо ошол нерсеге кайрылалы. Саламатсызбы? Сурооңузду угалы. Саламатсыздар. Мен ушу конокко бир суроо берейин дедим эле. Өзүм ушул 97-жылдан бери нанын тармагында иштейм, жеке ишкер болуп. Анан ушул бир конкурент агабыз ушу пенсияга чыкты. Ушу мага чейин иштечү экен. Нан тууралуу ушунан бышырып ай сайын соцфондко акчасын төлөп, кийин электронный патент болду, ага кошуп койду. Анан кийин пенсияга чыкканда минимальный менен чыгып калды да. Ошондо сиз жеке ишкерсиз, жеке ишкербиз. Анан мен да ушул ойлонгон оюм ушул болуп атат. Мисалы мен да 97-жылдан бери иштеп келатам. Жыл сайын соцфонддун акчаларын төгүп атам. Мен баягы инфляцияга жараша мурун азыраак төлөчүбүз, азыр көбүрөөк төлөп келатабыз да. Баягы пайызы өсүп атат да.
Анан кийин ушул биз эле пенсияга чыксак ушинтип минимальный менен чыгып калабызбы өмүр бою ушинтип соцфондко акча төлөп киши иштетип алардыкын да төгүп берип атып ушинтип аз болуп калабы деген ой жүгүрүп эметип кетти да. Ой пайда болуп кетти. Ошого кандай жооп берип коесузбу? Рахмат, сурооңузга дагы бир угарманыбызды кабыл алалы, анан чогуу жооп берсеңиз. Саламатсызбы? Алло. Кутмандуу күнүңүз менен. Атыңызды айтып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Новопавловкадан Нургүл Турайбекова. Мен бир суроо менен кайрылайын дедим эле да. Мынабы азыркы 1-октябрга чейин көбөйтүлгөнгө чейин бул пенсионерлерге жанагы электр энергиясы үчүн 200 сомдон компенсация төлөнөт деген да. Буга чейин болуп келген да. А бирок ошол компенсация такыр эле мен же түшүнбөдүмбү же эме такыр көргөн жокмун да. Себеби баягы электр энергия биз өзүбүз эле төлөп жүрөбүз да, ар айдачы. Мен ошонун жообун негизи сурооңузду түшүндүм. Нурбү эже, бул жерде мындай да сиздер ушул нерсени өзүнчө ведомствого кол коюп алабыз деп элестетет окшойт да баардыгычы. Бул деген пенсиянын 4000ден ашпаган пенсияларга ошол учурдагы 2009-жылы акыркы жолу ушул компенсациялык төлөмдөр боюнча жарлык чыккан. Ошого жараша 4000ден ашпаган пенсияларга 200 сомдон 312 сомго чейин ушундай өлчөмдө пенсиясынын өлчөмүнө жараша компенсациялык төлөм белгиленип берсин. Анткени пенсиялары эсебинен коммуналдык төлөмдөрдү дагы төлөгөнгө оорчулук болуп атат деген ошол учурдагы нерсе болчу. Андан бери мына эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы эле пенсиялардын өлчөмдөрү көтөрүлүп келатат. Былтыр 38%га жогорулаган, быйыл 18%га. Бул көп жылдан бери мындай көтөрүм болгон эмес, жогорулат. Ошондуктан компенсациялык төлөм пенсиянын өлчөмү менен бирге төлөнөт. Бардыгында эле бар эмес ал. Анткени жашоо жанагындай 4000ден ашып кеткен пенсиялардын алардыкында эч кандай компенсациялык төлөмдөр болгон эмес. Мурда 4000ге чейин алып жүрүп, кийин баягы көбөйгөндөн кийин азыр 10 000, 12 000 алгандардын деле пенсиясынын өлчөмүндө ошол төлөм калып калган да. Ал 4000ден ашып кеткен бир көп жыл мурун эле. Бирок компенсациялык төлөмдөр калып калган. Жана пенсиясынын өлчөмү жогорулагандыгына карабастан, ошондуктан ушуну оптималдаштыруу максатында жанагындай жарлыкка өзгөртүү киргизилди. Жокко чыгарылсын. Азыркы күндө компенсациялык төлөмдөр төлөнбөйт. Анткени 1-октябрдан баштап өзүңүздөр угуп атасыздар, 6900 жашоо минимумунан төмөн пенсиялар жокко чыгарылып атат. Эми мыйзамда каралган шарттардан сырткары деп атат да. Эми ушуну дагы туура түшүнүңүздөр. Ал жерде 3-чү топтогу майыптар жана пенсия багуусунан айрылгандыгына байланыштуу пенсиялардын бир аз эсептөө шарттары башкачараак. Ошондуктан ушундай нерсе кабыл алынган. Алардыкы балким 6900ге жетпей калышы мүмкүн. Анткени 3-чү топтогу майыптардын пенсиясынын базалык бөлүгү 50% өлчөмүндө төлөнөт. Бул мыйзамдын талабы. Анткени алар ишке жарамдуу деп эсептелгендиктен, мурда толугу менен пенсиясынын өлчөмүнүн 50% гана төлөнчү, иштеп айлык алып иштегенге мүмкүнчүлүгү бар деп. Ал эми азыркы күндө 1-июлдан баштап өзгөртүү киргендигине байланыштуу пенсиянын базалык бөлүгү 50% да, ал эми камсыздандыруу өзү төгүп тапкан стажы боюнча, төкөн төгүмдөрү боюнча бөлүгү 100% кылып өзгөртүлдү. Ошондуктан ушул шарттарды эске алып коюңуздар. Анан баягы туура эмес түшүнбөстүк болбосун да, 6900 деп айтты эле, биздики 5000 болуп калды дебеңиздер. Анткени 3-чү топтогу майыптардын пенсиялары ушундай эсептелет. Бул мыйзамдын шарты. Бул жарлыкта дагы көрсөтүлгөн. Ошондуктан туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Бул эми акыркы жолу көбөйтүү эмес, мындан кийин дагы ушундай иш-чаралар жүргүзүлөт. Азыркы күндө мына министрлер кабинетинин токтому да чыкты. 1-октябрдан кийин чектелгендердикин дагы биз салыштырып эсептеп көрөбүз. 6900ге жетпесе 6900 автоматтуу түрдө ошол өлчөмгө жеткизип беребиз. Бул эми жалпы негизде пенсияга чыккандардык да. Жеңиш Төрөкалович, эми жеке ишкердин берген суроосуна дагы бир токтолуп жеке ишкер эми мен туура түшүнүп атам. Баягы мен өзүңүздүн мурда иштеп кеткен айтып атасыз, ошол киши минималдык пенсияга чыгып калды деп. Мен жана жогорудан бери айтып атканым ошол болуп атат да. Үлүш жери бар же болбосо ишкерлик кылып жүргөндөр бир күнү төлөйт, бир күнү төлөбөй коет. Өлчөмдөрү өтө аз. Эми жеке ишкер болгондон кийин алардыкы тарифи такыр башкача, ченемдери. Ошого жараша төлөйсүздөр. Бирок
кайтарымы азыраак болуп калат. Анткени айлыктан кармаган камсыздандыруу төгүмдөрүнөн жеке өзүнүн иштеп аткан адамдан сырткары иш берүүчү дагы 17,25% өлчөмүндө дагы төлөйт. Ошондуктан бул жерде жеке ишкер өзү үчүн эле төлөп атат. Жана айлык алып иштегендер ал үчүн иш берүүчү да төлөп атат. Ошондуктан алардыкы кичине пенсиясын эсептегенде көбүрөөк болуп атат. Эми азыркы күндө мына жеке ишкерлердин талаптарын коюп атып, биз 17,25-тен 2,25-ке түшүрүп таштадык тарифтерди. Бул дагы 1-июлдан баштап мыйзам кабыл алынган, бирок кийинки жылдан күчүнө кирет деп атабыз. Ошол тарифтердин ченин түшүшү дагы келечектеги пенсиясынын өлчөмүнө таасирин берет. Анткени канчалык төлөм көп болсо, ошончолук пенсиянын өлчөмү жогору болот. Туура эле айтып атат. Азыркы күндө мындай болуп, биз азыраак төлөп атабыз, күндөн күнгө өсүп атат деп атат. Бирок жалпысынан алганда кайтарымы азыраак болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы ачык өзүнүн айлык акыларын көрсөтүп, туура көрсөтүп берсе, пенсиясынын өлчөмүнө түздөн түз таасирин тийгизүүчү фактор ошол да. Биздин карамагыбызда дагы бир 4 мүнөттүк убакыт бар. Анан топтомо бөлүгү тууралуу угармандарда суроо барбын. Ошон үчүн жана сөзүңүздүн толук аягына чыкпай калдыңыз эле. Топтомо бөлүгүн пенсиянын кимдер ала алат? Ушуга бир токтолуп берсеңиз. Айтып кеттим, пенсияга чыккандар ала алат. Чет өлкөгө көчүп кетип аткандар алып чыгып кетсе болот. Мураскорлор, эгер каза болуп калган адамдын каражаттары болсо, ипотекалык насияларды айтып кеттим, жумушсуздук боюнча, анан ооруларды дарылоого пайдаланса болот. Эми бул жерден ушул оорулардын тизмесин айтып коеюн. Эми башыбызга бербесин ар бирибизге, бирок катуу ооруга дуушар болуп калса, бул негизинен зилдеме жаңы шишиктер, кан оорусу, кан айлануу органдарынын ооруларынын формалары, мисалы үчүн курч мүнөздөгү лейкоз, гемофилия, пластикалык азгандуулук, кабылдаган же тубаса жүрөк кемтиги, ошондой эле өнөкөт боор жетишсиздиги, боордун циррозу, гепатит Б, С4-5 стадия органдары трансплантациялоого муктаж болгондор. Ушунун бардыгы тизмеленген. Бул саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте түзүлгөн тизме. Ошого жараша, эгер ушул тизмеге туура келип атсаңыздар, эми Кудайым ден соолук берсин, бирок дарыланууга өзүңүздөрдүн каражаттарыңыздарды суммасына карабастан котортуу жолу менен пайдалансаңыздар болот. А так дагы бир жаңылык, ушул жанагы ипотекалык насыялоого өзгөртүү киргизилип, жубайлардын эгер расмий түрдө никеде турган болсо, бирөөсүнүн насыясы болсо, экинчисинде дагы жана 50 миңден ашыгыраак акчасы болсо, ал киши дагы өзүнүн каражатын ошол жакка жумшаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп берилип атат. Эң башкысы топтомо баягы алып алгандан кийин кайрадан топтоло берет. Ошол нерсеге баягы кыжалат болгондор да көп болуп атпайбы? Анан дагы бир аз убакыт бар, мына чет элдиктер ошол чет элден тапкан акчасын жеке каражатына кандайдыр бир жол менен келечекте пенсия катары бир жыл сайын бир атайын белгиленген өлчөмдө төгүп турса болобу? Бизде жанагы камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тартиптери, чендери тууралуу мыйзамда ыктыярдуу түрдө өзүнүн жеке эсебин толуктаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Алдыга карата төксө болот ыктыярдуу түрдө. Ал эми ошол эле учурда 96-жылдан баштап, 1-январдан баштап камсыздандыруу стажын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бул көп мамлекетте мындай нерсе жок болуш керек. Өтүп кеткен мезгилге азыркы учурдагы ченемдер менен төлөсө болот. Орточо айлык акынын 8%-нан кем эмес. Мисалы үчүн ар бир региондо өзүнчө орточо айлык бар эмеспи? Ошол өлчөмүнөн 8%-дан кем эмес өзүнүн камсыздандыруу стажын толуктап акчасын төгүп койсо болот. Ошондуктан бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк да. Мисалы үчүн кээ бирөөнүн стажы жетпей калышы мүмкүн. Ошол учурда ушинтип барып төгүп калыбына келтирип алса болот. Ал эми ыктыярдуу төлөмдөр учурдагы анан келечектеги мезгилге гана төлөнөт. Ал 10% өлчөмүндө. 2% камсыздандыруу пенсиялык фондго, 8% пенсиялык фондго, 2% топтомо пенсиялык фондго. Алар да топтой алат. Ооба.
Чоң рахмат, угармандар үчүн кызыктуу маалыматтар, кеп кеңештер айтылды деп ишенебиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сиздер адистен кеңеш уктуруусун уктуңуздар. Уктурууну мен Сайра Батыркулова алып бардым. Ал эми студиябыздын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Мукамбетов Жеңишбек Куркалиевич болду. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ардактуу угармандар, аман туруңуздар. Бишкекте саат 10. Ааламда эмне кеп? Саясат, экономика, окуя, кызыктуу маалымат камтыган чет элдик жаңылыктарды Биринчи радиодо угуңуздар. Дүйшөмбүдөн жумага чейин. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Калифорнияда сот имаратында жардыруу болду. Японияда жарым кылымдан бери өлүм жазасын күткөн жаран акталды. Россия экспорт соодасында рубль менен эсептеше турганын билдирди. Бул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк таанышасыздар. Израиль Газа тилкесиндеги аскерий чабуул маалында каза болгон 88 палестиналыктын сөөгү салынган контейнерди Газанын түштүгүнө жөнөттү. Чет элдик маалымат каражаттары жазган билдирүүгө караганда, Газанын саламаттык сактоо министрлиги Тель-Авив каза болгондордун өздүгү жана алар өлтүрүлгөн жер тууралуу толук маалымат бермейинче сөөк көмүүдөн баш тартты. Газа бийлиги Тель-Авивден өздүгүн аныктоо процедурасын жүргүзүүнү жана набыт болгондор тууралуу маалымат берүүнү талап кылып, тилкенин каза болгон тургундардын